Мен сизге өтө маанилүү нерсе боюнча кайрылып жатам. Мага жооп берип коюңузчу, суранам. Мен күйөөм менен ажырашайын деп жатам. Үй бүлөнү сактап калуу үчүн болушунча күрөштүм. Күйөөм жалган сүйлөйт. Көп сөзү жалган. Мен тажап кеттим. Акыркы күндөрү анын жалганын уга берип дейт, тажап кеттим деп атат. 3-турмушум менен дейт. 2 жолу ажырашкам. Ушул турмушумда астейдил күрөштүм көп убакытка деп атат. 2 жылдан бери. Бирок андан ары күчүм жетпей калды. La havla ve la kuvvete illa billah деп айтыш керек. La havla ve la kuvvete illa billah деп айтыш керек. Баягы бүгүнкү күндө баягы кээ бир молдолордун айтканын туура эмес түшүнүп алып бизден жаш кыздар көп чыкпадыбы? Кайната кайненеге кызмат кылыш милдет эмес, анан күйөөгө деле милдет эмес, кана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда кызмат кылып коюптурбу, дигүүбү депчи. Фатима энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы, бир бөлчөк этинен ушундай бир Аллахын жараткан пайгамбар саллаллаху алейхи каны бар Фатима энебиз ушунчалык турмуштун кыйынчылыгынан жана жаргылчак тартып, колу жар тартып кеткен. Албетте бул сөзүбүз менен биз дайыма сүйлөгөндө толук кандуу сүйлөйбүз. Ар тарапты камтып. Молдолорду светскийден кабары жок, эч нерсе билбейт, кыйнай берет деген эмес. Биз канча деген китеп окуп өзүбүздү светский жактан дагы, башка тараптан да бир канча тил билүү, дүйнө тааным маселесинде бүгүнкү күнгө чейин биз мына магистратура бүтөйүн деп, докторантурага да тапшырайын деп калдык. Ушунча болсо да өзүбүздү ар тараптан жетиштирүүгө аракет кылабыз. Ошон үчүн азыр ар тарапты сүйлөп атабыз да. Фатимени кара, молдолорду айтып, илгери кыйын заманда айтып, азыр деген өнүккөн заман. Ооба, өнүккөн заман, бирок суть том что маани, маңыз, ынсаптуулук нерсени, имандуулук, ынсап, уят эч ким заман Марска учуп кетсе дагы муну эч ким алмаштырган эмес, алмаштырбайт дагы. Заман канчалык өсүп кетпесин, өнүгүп кетпесин, искусственный интеллект жана аззакал ыстынай дейт арабча, канчалык чыкпасын, не болуп кетпесин, ыйман, ынсап, хидаят, туура жолдун булагы, мунун зарылчылыгы бул кыяматка чейин өзүнүн актуалдуулугун сактайт. Ошон үчүн азыркы айтылып аткан сөз бир туугандар, сөздү кийин бирөө жарымдар, Кудайдан жөө ачкандар жыра тартып, өзүнүн контекстинен буруп койбосун. Азыркы айтылып аткан сөз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өз канынан себепкер болуп келген Фатима энебиз ошонтип жаргылчак менен тартып, колу кадимкидей жооруп кеткен, сууну ташып, аркасы жанагындай Али күйөөсү эмне кылган, Азирети Али радыйаллаху анху ал дагы жөн турган эмес. Өзүн ижарага берип канча деген турмуш, катаал турмуш болгон. Ал биздин ата бабаларыбыздын да башынан өткөн. Тарых эмне үчүн окулат? Ошол пайдаларды өзгөртүү үчүн. Ошол Фатима энебиз барып, күйөөсү Али радыйаллаху анху менен кеңешип, ол жогу адамдар келген экен деп, ошол кызматчы сурасак деп барганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жок болот, кийин куфтандайын жатышканда келип тыкылдатып уруксат сурап, мен силерге андан да жакшыраак нерсени айтайын дейт. Азыр сиз айтып атпайсызбы туура? Баягы күрөшүүдөн чарчадым деп. Амалга кайтыш керек туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө береке бар. Кечинде жатаарда 30 жолу субханалла, 30 жолу баягы намаздан кийинкидей эле. Парыздай сүннөт намаз болсо бүтүрүп анан бизде Ханафи мазхабта сигир тартылат го. 30 жолу альхамдулилла, 30 жолу Аллаху акбар, анан 100-сү ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамд, юхи ва юмит, ва хува хайюн ла ямут, биядихил хайр, ва хува аля кулли шейин кадир. Ошонто 30 жолу субханалла, 30 жолу альхамдулилла намаздын соңунда айтыла турган зикирлердей. 30 жолу Аллаху акбар деп ушул дубаларды айтса, кадимкидей күч кубат берет. Эртең менен турганда үй бүлө үчүн кечиресиздер, турмуш үчүн күрөшү, мындай бир чарчабай, чалыкпай, ушундай бир Кудай таалам денеге дагы, иманга дагы күч кубат берет дейт. Анан иншалла ла хаула ва ла куввата илля билlah дуасын көп айтыңыз. Бул көптөгөн жакшылыктарга жетелейт бул дуа. Иштейт, табат, кээде телефондон букмекерге кирип алып акча салып ойнойт. Ошол арам болот, букмекерге акча тигүү. Спортторго жана футболго, UFCге тигишет го. Чыдап жашай берейин десем, такыр жаман адаттарынан арылбай койду, чегет, ичет, кумар ойнойт, жалган сүйлөйт, ата-энесинин алдында жүрүп оюнга акча уткуруп дейт. 15 000 кредит алып жапкан дейт. Уттурган экен акча уттуруп. Мен аны кийинчерээк билип калдым, мурдатан ойноп жүрчү экен, биринчи аялда ошон үчүн жашабай кетип калган экен. Эми мен эмне кыларын билбей калдым, намаз окуйм, дуа кылам, дайым ыйлап Аллахтан сурайм. Акыркы күндөрү мен да жалкоо болуп намазды берилип окуй албай калдым. Эми албетте күйөөңүз оңолсун, бирок намазды таштабаңыз. Аял затынын дуасында береке бар. Аял затынын ээ чыккан эң күчтүү иши бул дуасы болот. Аял киши адатта өжөр болот. Аял киши ошо өжөрлүгүн дуадан көргөзүш керек. Күйөөңүз оңолууга аракет кылсын. Мен күйөөңүздү да айтайын азыр, бирок сиз дуаңыздан жазбаңыз, намазыңызды калтырбаңыз. Жаманга жолосоң жарак жугат дегендей, менин да иманым аз болуп бара жатат. Мен кандай кылсам болот?
истихара намаз окуңуз, мындан ары кандай болот. Анан мындай жакшы ойлонуп, жете өлчөп бир кесиш керек. Анткени сиздин экинчи турмушуңуз экен. Улам эле төшөк жаңырта бергенде майнап чыкпайт. Маселе күйөөңүз оңолсун. Урматтуу эркектер, жигиттер, мырзалар, элибиздин намысына жарай турган кыргыздын намыстуу жигиттери. Намыссыздарга менин сөзүм башка текке кетпесин. Кээде ушинтип катуу эле айтыш керек болот туугандар. Намыс коёнду камыш өлтүрсө, жигиттер намыс өлтүрөт. Жигиттер тепсе темир түзө турган. Илгерки мына биздин маркумдар өнүгөн Көчкөн Сактанов атабыздын китебин окусаңыз, элдин элитасы болуп, элдин келечеги үчүн 17-18 жаштан жетилген Кусейин Карасаев атабыз бер жагы. Мына бер жагы бүгүнкү күндө бизден өтүп кеткен баатыр, аалым инсаныбыз, Чубак устазыбыз мисалы, иманын саламат кылсын, мыкты инсандар. Мына ушул мамлекет үчүн кам көргөн, үммөт үчүн түпөйүл, жүрөгү түпөйүл болгон адамдар, жигиттер келгиле, намыска келели. Күчүбүздү эмнеге аялдардан чыгарабыз? Биздин кыргыздын бул бөлүнүү эмес, баардыгыбыз Алланыкыбыз. Коллукум ли адам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, имам Муслим риwayat хадисте. Баардыгыңар кандай өңдө болбогула, кандай улутта болбогула, түбүңөр адам атага барып такаласыңар. Адам мин туруп, адам ата болсо, адам атаңар топурактан жаралган дейт. Бул бөлүнүш башка эмес. Аллах билет кимдин кыйын, кимдин жакшы экендигин. Бирок улут болуп, мамлекет болуп ушунча эмгек калыптангандан кийин жакшы жагынан жакшылыгыбызды көрсөтүш керек да. Имандуулугубузду, сабаттуулугубузду, маданияттуулугубузду, мисалы, тың экендигибизди жашоого дагы. Айтайын дегеним, жигиттер, биздин аялдарда аял жок. Биздики жашоого эмне деген кыйын. Аркаңда туруп берет. Сен сурап коюшу мүмкүн, бирок туруп берет, сатпайт аркаңда. Кыйынчылыкта кабагым кашым дебейт көпчүлүгү. Дээринде бар, муну түбүндө бар деп коет. Ошондой аялдарыбызды жигиттер келгиле, эркектик күчүбүздү аялдан чыгарбай мамлекетке жардам бербейли. Мына азыр мамлекет башчылары, президентибиз Ажообуз дагы, Ташиев мырзабыз дагы коррупция менен олуттуу күрөшөбүз деп колдон келишинче аракет кылып атат. Жигиттер келгиле, биз дагы аракет кылалы. Анан ушу күчүбүздү аялдардан чыгарып эле байкуш кандай эркекпиз биз? Эгерде чыныгы жигит мырза болсоңуз, ошол мамлекеттин өсүшүнө салым кошолу, илимдүү, билимдүү, имандуу бололу, арака барбайлы, чылымга, арам оюн, казиного, кумар оюнуна барбайлы, алыс 10 кат алыс жүрө ал нерселерден. Үй бүлөбүзгө күйүмдөр жок дегенде, эртең Кудайдын астына барганда, эмне кылдың дегенде, толук кандуу үй бүлөмдү сактоого тырыштым десеңиз дагы бүгүнкү замандын жообу ушул жарайт негизи. Анткени бүгүнкү күндө үй бүлө маселесине болуп көрбөгөндөй чабуулдар болуп атат, деңиздин ар жагынан. Феминизмди чыгарат, биякта кайната, кайненен ажыдар көрсөтүп атат. Ар кайсы чоң мамлекетибизде бир-эки болуп калган окуяны улам көзгө көрсөтүп, жамандап көрсөтүп атат үй бүлө жаатында. Ошон үчүн жигиттер келгиле, бүгүнкү заманда кылына турган тың бир жигит десек, чыныгы жигиттик сөзгө маани бере турган болсок, үй бүлөнү мындай жакшы нуктап кетели. Ойлойбуз, эмне бул жаштык кез кечке уланат деп. Бардыгы убактылуу аманат. Бардыгы аманат. Жашоодо убактылуу нерсе. Эртең белден күч кетет, ошондо өкүнүп калбаш керек. Үй бүлөдөн күчүбүздү чыгарбайлы, жигиттер келгиле, намазга жарайлы, жок дегенде деп атам мен. Ошол үй бүлөнү сактап, бала чакабызды окуталы. Солго барбай, зинага барбай, дияк бияка арамга барбай, ошол кумарга тиккен акчаларды балдарыбыздын билимине жумшабайлыбы жигиттер? Кече Россиядан коноктор келди, кыргыз бир туугандарыбыз, мекендештерибиз, жанандарыбыз айтты, сиздин сабагыңызды угуп дейт. Мен калыс бир күнөөкөр бирөө. Бирок Кудайым жүрөгүнө салып койгон экен, сиздин ошол үй бүлөнүн балдардын билимине инвестиция кылалы, салым кошолу. Ашча садакаларды бирөөгө берген жакшы, бирок колдоо болсо, балдарды окутуп калалы деп айткан сабактарыбызга амал кылып, биз ошол жерде окутуп атабыз балдарыбызды, дагестандыктардын, Россиянын законун бузбастан эле ошол медреселер бар, частный, жеке. Окутуп атабыз. Тапкан өзүбүз иштейбиз, бирок тапкан акчабыздын 3/2 бөлүгүн ошону сиздин сөзүңүзгө амал кылып, жана балдарды окутуп атабыз. Бир канча тилдерди окуп калды, Кудайга шүгүр, ошол жерде дагы жүрүп дейт. Кыргызстан биздин бейиштин тилкеминдей болгон жерде жүрүп, сиз телтейип кечирип коесуз, ушул оор айткан сөзүм үчүн кечирип коесуз. Мен кечирим сурайм. Адептен чыкпашым керек, бирок кечирим сурайм, кечирип коюңуз. Телтейип сиз кумар ойноп жүрөсүз. Жарма досторуңуздан башыңыз чыкпайт. Кичине үй бүлөңүзгө карабайсызбы? Раматылык Чубакстаз бекер айткан эмес экен го. Эркектер кафелерге барып тырсыйтып, бети жанагындай семирип, май тилине тургандай болуп, аялы байкуш төрөткө каны жетпей отурат дейт, угроза болуп.
Бекер айтпаптыр да баягы устазыбыз. Ошон үчүн кыргыздын кыраан жигиттери кой күчүбүздү антпейли. Күчүбүздү кыйын болсо ошол жакшы иштер менен көргөзөлү, мамлекетибиздин өсүшүнө салым кошолу, балдарды окуталы. Балдар биздин келечегибиз. Мына мен өзүм деле 34 келип калдым. Эртең эле каарый түшөм. Эртең эле белден күч кетет. Бирок могу жаш кезде үй бүлөбүзгө тың болуп, балдарыбызды окутуп калсак, эртең ошолордун окуганы калат бизге. Ошолордун ыйманы, ынсабы калат. Эми көп бул нерсеге токтолбойюн, бирок зээнин кейит да ушул маселелердечи, зээнин кейит. Жигиттер эми катуу айтып атам, кечирип койгула, бирок жигитке айтпасак, биз өзүбүз оңолбосок кандай болот? Чөйрөгүн оңдош керек. Бир жыл үчүн орозо кармап ушу ашка кете берген акчаны ашыкча эле футбол, волейбол, PlayStation, кумар оюндарын такыр ошонун жыйынтык балдарыбызга кичине илим окуталы, тил окуталы туугандар. Мондай тынчтык заманда окубаганда качан окуйбуз биз? Качан окуйбуз? 11 класс мектеп балдардыкы бекер эмес. 11 жылда бала минимум 5 тил билиш керек. Өзүнүн эне тилин мыкты чекчейип сүйлөө менен биргеликте. Оңолуш керек жигиттер. Эртең үй бүлөдө эле бир жыдайт, эки жыдайт, эртең таштап кетип калганда кор болуп каласыңар. Эркек күчтүүмүн дей берет, кор болуп калат. Эркектин билинбей турган күчү артында чеп болуп турган аял заты болот. Умрага барсын. Туугандар ошо топтоп бир аз умрага жөнөтсүн. Тууган керекпи? Жөнөтүш керек. Ошол жерде кичине оңолуп келсин. Анан белгилүү мөөнөткө шарт коюш керек. Кел оңололу деп истихара окуш керек. Ушул чечимдерди, кеңештерди сизге сунуштамакчымын.